Саламатсыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Жаңы жылдын кирип келишине 11 күн өтүп кетти. Бир аз кечиксем дагы былтыр сиздер менен көрүшкөнбүз. Ошондуктан көп жылдан бери көрүшө электей сыяктуу. Азыр сиздер менен биринчи учураша кетейин. Жаңы жылыңыздар менен. Баардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар. Баардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, күнөөлөрүбүз үчүн өз сүйүүңүз менен айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Теңир аркылуу бизди баардыгыбызды өзүңүз сактап, асман падышачылыкка бара турган тирүү үмүттү бергендигиңиз үчүн, түбөлүк өмүр жана ошондой эле мурас бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Кудай белгилеп койгон бул дүйнөнүн тарыхтын акырында бизди өзүңүзгө чакырып алып, куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, жаман иштерге берилбестен өзүңүзгө айырмалап бизди чакырып алгандыгыңыз үчүн, сизди дайыма урматтап жашашыбызга жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мен жакында келем, ар бир адамга өз тиешесин берем деген сөзгө карай, биз баардыгыбыз Ыйса Теңирдин келерине өтө аз убакыт калган жашоодо жашап жатабыз. Ошондуктан азыр баардыгыбыз сергек болуп, акылдуу адамдардан болуп, дайыма сыйынууда болуп, сизге жага турган жакшы иштерди аткарышыбызга, ар дайым өз ыктыярыбыз менен сизге кызмат кылган адамдардан болушубузга, ар дайым биз менен чогуу болуп жардам берүүңүздү суранабыз. Кышкы конференцияда жана ошондой эле жылдын башында биз баардыгыбыз жаңы пландарды, жаңы максаттарды өз алдыбызга коюп, убада кылган сөздөрдүн баардыгын аткарышыбызга жардам берүүңүздү суранабыз. Быйылкы жылы менин жашоомдогу эң акыркы жыл экендигин билип, бүт аракетимди жумшап, бир гана сизге кызмат кылып жашашыма жардам берүүңүздү суранабыз. Биз асман падышачылыкка барыш үчүн үмүткө ээ болгон адамдарбыз. Бирок бул дүйнөдө дагы да эмне үчүн жашап жатышат, кайсыл жакты көздөй бара жаткандыгын да билбеген адамдар өтө көп. Быйылкы жылы биз ошол адамдарга жакшы кабар сөзүн жеткирип, биздин туугандар, жакындар, ошол адамдардын баардыгы сизге кайрылып келип, биздин көптөгөн жемиштерибиз болушуна жардам берүүңүздү суранабыз. Ар дайым сөз аркылуу өзүбүздү текшерип, бизге бериле турган тиешебизге, сыйлыгыбызга ээ болушубуз үчүн ар дайым күн сайын асман падышачылыкка карай чуркап барышыбызга жардам бериңиз. Бүгүн жекшемби күндө дагы баардыгыбыз чогуу ушул саатта чогулдук. Сиздин улуу сөзүңүздү үйрөнүп, окуп, биздин жашообузда бир гана сиздин сөзүңүздү жогору коюп, ошол сөзгө карманып жашашыбызга, күч кубатка ээ болушубузга жардам берүүңүздү суранабыз. Дүйнө жүзү боюнча жакшы кабар үчүн кызмат кылып жаткан биздин баардык пасторлор, кызматчылар, бир туугандарыбыз кайсыл жакта болбосун, дайыма сиз үчүн жашашына, кызматында дайыма өз мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Ушул саатта ыйык руктун жетеги менен чогуу болуп, бизге керектелүүчү сөздү берүүңүздү суранабыз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Таңтоо группасы үчүн өзгөчө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ыйык жазууну чогуу ачалы Петерден жазган 1-каты 4-бөлүм. Петерден жазган 1-каты 4-бөлүм 7-аяттан баштап чогуу окуйбуз. 7-аяттан баштап 11-аятка чейин бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Бирок бардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Баарынан мурда бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө. Анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. Бири-бириңерге күңкүлдөөсүз меймандостук көрсөткүлө. Ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ким сүйлөсө Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ошентип Кудай бардык нерседе Ыйса Машаяк аркылуу даңкталсын. Даңк жана бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Аминь. Мурунку жумада 1-күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин биздин Ли Йоан пасторубуз Кванжу жыйынында чоң семинар өткөрүп жатат. Албетте азыркы саатта дагы биздин Кванжу жыйынында жакшы кабардын Кудайдын ырайымынын эң акыркы сөзү боюнча айтылып жатат. Азыркы учурда Кванжу жыйынында дагы көптөгөн жаңыдан ушул сөздү угуп жаткан адамдар аябай көп. Алар ушунчалык жакшы сөздү жакшы угуп жатышат. Кечээ күнү 2 жолку саатта жакшы кабар жөнүндө күбөлөндүрүлдү. Жыйынтыгында көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту деп мен ишенем. Ошол жаңыдан угуп жаткан адамдардын бардыгы Кудайдын денеси болгон ушул жыйында тамырланып көптөгөн жемиштерин алып келип, Кудайдын астында дагы көптөгөн ырайымга ээ болуп жашашына сиздерден дагы суранып кетет элем, чогуу сыйынып берсеңиздер. 2026 жыл жаңы жыл башталды. Башталганына карабастан бүгүн 11 күн өтүп кетти. Насаатчы китеп 3-бөлүм 1-аяттан 8-аятка чейин карай турган болсок, бардык нерсенин өз убагы бар. Асман астындагы ар бир нерсенин өз убагы бар. Төрөлө турган убакыт бар, өлө турган убакыт бар. Отургуза турган убакыт бар, жула турган убакыт бар. Ошол убакыт жөнүндө сөз айтылат. Ар бир убакытты бир сөз менен айта турган болсок, бир нерсенин башы бар жана аягы бар. 11 күн мурун, мисалы, биз 2025 жылда жашап жатканбыз. 2025 жылдын эң акыркы күнүн өткөрүп жатканбыз. Ал эми азыр 2026 жыл келди, бирок биз ошол жылдын аягына бардыгыбыз умтулуп бара жатабыз. Кудайдын көз карашындагы адам баласынын тарыхы. Эйден багындагы башталган адам баласынын тарыхы күндөрдүн биринде Кудай белгилеп койгон күндө сөзсүз түрдө ал тарых аягына келип жетет. Кудай өзү белгилеп койгон бул тарыхтын аягы болгондой эле ар бир адамдын жеке жашоосундагы башталышы жана аягы келет. Биз бул дүйнөдө жашап жатабыз, бирок Кудай бизди өзүнө качандыр бир күнү чакыра турган болсо, анда куткарылган адам өз жүрөгү менен жана кубаныч менен Кудайга кайтып кетет. Ошондуктан ар бир адамдын жеке бул дүйнөдөгү жашоосунун аягы келип жетет. 2025 жылда азыркыдай эле көптөгөн биздин куткарылган бир туугандарыбыз бири-бирибизди сүйүп, биргеликте кызмат кылып жүргөн адамдар дагы өтө көп эле. Балким азыр ушул саатта ошол адамдардын кээ бирөөсү биз менен чогуу болбой калгандыр. Анткени Кудай аларды биринчиден өзүнө чакырып алгандыктан
Сеул борбордук жыйында 1 жылдын ичинде канчалаган куткарылган адамдарды Кудай өзүнө чакырып кетерин мен билбейм, бирок биздин Кванжу жыйынынын статистикасы боюнча айта турган болсом, 1 жылдын ичинде бул жол менен Кудайга кайткан же болбосо түбөлүк бейишке кеткен адамдардын саны 80-90 адамга жетет. 1 жылдын ичинде 100гө жакын биздин бир туугандар Теңирге кайтып кетишет. Андай боло турган болсо, ошол биринчи Теңирге кеткен адамдар Кудайдын астына келген учурда кандайча ойдо болушат деген суроо жаралат. Мен ошол күнү тирүү кезимде ушул нерселерди кылбай эле коюшум керек эле. Же болбосо куткарылган адам дүйнөнүн акырында жашап жаткан биз өмүрүбүздө, жашообузда эч бир нерсени кылбашыбыз керек эле деген нерсени ойлоп көрүшүбүз керек. Биз качан өлүм бизге келген учурда ошол нерсеге өкүнүчтөр пайда болуп калбашы үчүн. Бирок Кудайдын астына кеткен адамдарга салыштырмалуу биз азыр бул дүйнөдө жашап жатабыз. Ошондуктан тирүү кезибизде биз азыр иш жүзүндө аткарышыбыз керекпиз. Мисалы үчүн Америкада белгилүү насаатчы бар, Джонатан Эдвардс деген. Ал Ыйса Машаяктын келерине аз убакыт калганын билип, өз алдынча мен кандайча жашоо менен жашашым керек деген 70ге жакын макала жазып чыган. Ошол 70 макаланын биринде эмне деп айтылат? Менин жашоомдун, өмүрүмдүн эң акыркы мүнөтү деп элестеткен убакытта мен аткарбай турган нерсени эч качан аткарбашым керек. Былтыркы жылы жана бул жылдын башында биз ар бирибиз жүрөгүбүздө кандайдыр бир жаңы чечимдерди чыгарабыз, алдыга жаңы максаттарды коебуз. Кудайдын эрки боюнча жашайм деген жана дененин каалоосун эмес, Кудайдын эркин аткарып жашайм деген ар бирибиздин эле алдыбызга койгон максаттарыбыз бар. Кудайга жакпаган нерселерди мен аткарбайм, же болбосо менин абийириме дал келбеген нерселерди эч качан аткарбайм деген чечимдерди биз 2026-жылда дагы жаңы чечимдерди кабыл алабыз. Жакшы иштерди көп аткарганга аракет кылайын деген максатта. Дагы бир нерсе, мен өлөрүмдүн астында, мен мындан ары канча жашаарымды билбейм, ошондуктан ушул ишти сөзсүз түрдө аткарышым керек эле, бирок мен иш жүзүндө аткара алган жокмун деген дагы өкүнүчтөр келиши мүмкүн. Бизден мурун биринчи Теңирге кеткен адамдар, алар артка кайтып келе албайт да, бирок өкүнүчтө кала беришет. Ал эми бизге Кудай азыр дагы ошол мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Теңирдин ичинде өлгөн адамдар бактылуу деген сөз дагы ал туура, бирок ошол эле учурда тирүү калган бизге, куткарылган адамдарга Кудай өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн берип жаткандыгы да туура. Биз түбөлүк тозоктун да, түбөлүк бейиштин да даамын таткан адам катары бул дүйнөнүн акырында бүт күч аракетибизди Кудайдын иштери үчүн арнап жашашыбыз керекпиз. Бүгүнкү темабызды карап көрсөңүздөр, баардык нерсенин аягы жакын. Ушул сөз айтып тургандай эле, баардык нерсенин аягы жакын. Баардык нерсенин аягы жакын болсо, анда биз кандайча жашашыбыз керекпиз? Баардык нерсенин аягы жакын. Демек, куткарылган адамдар кандайча жашоо менен жашашы керек деген сөз бизге айтылат. Ошол дүйнөнүн акырында ар бир нерсенин аягы келип жаткан учурда Ыйса Машаяк деле өз убагында айткан, убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды, тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле. Марк 1-бөлүм 15-аятта айтат. Ыйса Машаяк биринчи жолу бул дүйнөгө келген убакыттан баштап эле айткан сөзү эмнеге басым жасалган? Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Элчилер дагы ошол эле сөздү айтып келген. Теңир жакында келет.
Өзгөчө 1 Корунтуктар 16 бөлүм 22 аятта айтылат. Келиңиздер чөйгө ачалы ушул аятты. 1 Корунтуктар 16 бөлүм 22 аят. Корунтуктарга жазылган 1 кат 16 бөлүм 22 аят. 1 Корунтуктар 16 бөлүм 22-ни чогуу окуйбуз. Теңирибиз Ыйса Машаякты сүйбөгөн адамга анафема, маранафа. Ыйса Машаяктын келерине өтө аз убакыт калды. Бардык нерсенин аягы жакын калды. Ар бирибиздин жеке жашообуздун аягы да жакындап калды. Ошондуктан эмне дейт? Теңирдин келерине өтө аз калды. Ошондуктан ким Машаякты сүйбөсө, ага анафема, же болбосо каргыш. Биз азыркы учурда баарынан мурда аткара турган иш кайсыл? Бизге берилген осуят кайсы? Марк 12 бөлүмдө 31 аяттан баштап бир мыйзам окутуучу Ыйсага келет дагы мыйзамдардын ичинен эң эле чоң мыйзам эмне деп сураганда Ыйсага жооп берет. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң менен, баардык күч кубатың менен сүй. Ошол биринчи осуят. Ал эми экинчиси, ошол эле сүйүүң менен жакыныңды кандай сүйсөң ошондой, өзүңдү кандай сүйсөң жакыныңды да ошондой сүй. Бүгүн биздин темада 1 Петр 4 бөлүм 7 аяттан баштап айтылган сөз башка нерсеге караганда бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө. Баарынан мурда эң биринчи орунда ынталуулук менен бири-бириңерди сүйгүлө. Ал эми элчи Павыл 1 Корунтуктар 16 бөлүмдө Корунттагы бир туугандарга кайрылып айтат. Ушул өзүнүн аяттарын жазып отуруп өтө катуу сөздөрдү айтат. Ким Ыйса Машаякты сүйбөгөн болсо, ал адамга анафема, каргыш дейт. Эмне үчүн сүйүшү керек? Анын себеби бар. Анткени маранафа, Теңир келерине жакын калды. Чындыгында жаңы келишим грек тилинде жазылган. Ал эми бул жерде арамей тилинде жазылган. Маранафа деген сөз. Ошондуктан грек тилинде жазбастан ошол эле арамей тилинде жазылат. Теңир жакында келет, келерине аз калды деген сөз маранафа деп айтылат. Ыйык жазуудагы айтылган сөздөр аллилуйя, Ыйсаны даңктагыла, осанна, бизди куткар. Же болбосо маранафа, Теңирдин келерине аз калды. Ошол сөздөр которулбастан ошол бойдон калтырылган оригинал тилде. Грек тилинде дагы которулбастан ошол эле арамей тилинде жазылган. Эмне үчүн? Анткени баштапкы жыйында биринчиден куткарылган адамдардын баардыгы которбостон эле бири-бирине ушул сөздөрдү айтып түшүнгөн сөздөр эле. Ушул маранафа деген сөз жаңы келишимде ыйык жазуу боюнча бир эле ушул жерде айтылат. Теңирдин келерине жакын калды, аз убакыт калды. Теңир кел деген сөз. Бул сөздүн мааниси Ыйсанын келерин ушунчалык чыдамсыздык менен күтүп жаткан адамдардын оозунан чыккан сөз. Ооба, Теңирим Ыйса кел деген сөз. Ушул эле маанидеги сөздөр биз башында окуп кеткен Аян китеби 22 бөлүмдө дагы айтылат. Аян китеби 22 бөлүм. Аятта муну күбөлөндүрүүчү мындай дейт: ооба, мен жакында келем. Омин, ооба, кел Теңир Ыйса. Мен силерге айтайын, мен жакында келем. Аян китебинде убакыт аз калды. Мен
жакында келем деген сөздөр өтө эле көп айтылат. Аян китеби 1-бөлүмдө. 3-аятта ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды. Бул кайсыл убакытты билдирет? Ыйса Машаяктын экинчи жолку келе турган убактысы жакындап калды. Ыйса Машаяктын экинчи жолу келерине убакыт аз калгандыктан кандайча жашашыбыз керекпиз? Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар, уккандар, ошондой эле жазылганды кармангандар бактылуу. Кудайдын сөзүн кармангандар бактылуу, окугандар жана уккандар. Ким Ыйса Машаякты сүйбөсө, ага анафема, каргыш, маранафа. Теңир кайрадан бул дүйнөгө келерине өтө аз убакыт калгандыктан биз Кудайдын айткан сөзүн аткарып жашашыбыз керекпиз. Аян китебинде 7 бата жөнүндө, 7 бакыт жөнүндө айтылат. Анын биринчиси 3-аятта. Ушул сөздү окугандар, уккандар жана аткаргандар бактылуу. Кайрадан 22-бөлүмдү чогуу ачабыз. Аян китеби 22-бөлүмдө 7-аятта. Аян 22-бөлүм 7-аят. Мына мен жакында келем. Бул китептеги пайгамбарчылыктарды карманган адам бактылуу. 7 бакыттын ичинен 6-бакыт жөнүндө айтылат. Ушул пайгамбарчылыкты окугандар жана уккандар, аткаргандар бактылуу. Ыйсанын келерине аз убакыт калгандыктан, ошондуктан ушул пайгамбарчылыктарды карманган адам бактылуу. Ыйса бардык чынчыл адамдарды сүйөт. Биз чындыкка ишенген адамдар болгондуктан чындык боюнча жашашыбыз керек. Кудайдын сөзүн аткарганыбыз биз үчүн бул чоң бакыт. Ыйсанын келерине аз убакыт калганында биз буга чейинки убакка салыштырмалуу Кудайдын сөзүн карманганга, таянганга аракет кылышыбыз керекпиз. Анан 12-аятты окуйбуз. 12-аят чогуу окуйбуз. Мына мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Мына мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Ыйса Машаяк келген учурда куткарылган адамдардын бардыгы даңктуу денеге өзгөрүлөт дагы Кудайдын астына келет. Кудайдын астына келген учурда бардыгыбызга бирдей сыйлык берилбейт. Анткени бул дүйнөдө адам кандайча жашады, ар бир иштерине жараша тиешесин алыш үчүн келет. 2-Корундуктар 5-бөлүм 10-аятта. Машаяктын сот тактысынын алдында келиши керек. Тозокко бара турган сот тактысы эмес. Бул куткарылган адамдар үчүн ардактуу сот тактысы болот. Анткени биз эмне үчүн бул дүйнөдө жашадык? Ар бир кылган иштерибизге өз тиешебизди алышыбыз үчүн. Айдын, күндүн жарыгы башка болгондой эле биздин даңкыбыз, ала турган сыйлыгыбыз дагы башка болот. Бири-бирибизден айырмаланабыз. Мына мен жакында келем, убакыт аз калды деген сөз өтө көп айтылат. Андан кийинки дагы бир аятты окуйбуз. 20-аят. Аян 22-бөлүм 20-аятты чогуу окуйбуз. Муну күбөлөндүрүүчү мындай дейт. Ооба, мен жакында келем. Омейин, ооба кел, теңир Ыйса. Мен жакында келем.
Кээ бир адамдар айтышат, ооба Ыйса келет деп, бирок 2000 жыл убакыт өтүп кетти, дагы да келе элек деп. Кээ бир адамдар айтат, Ыйсанын келиши кечигип жатат деп. Экинчи Петр 3-бөлүм 9-аятта. Кечигип жатат деп кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан баардыгы тобо кылышы үчүн бизге көпкө чыдайт. Тар дарбаза менен кирүүгө аракеттенгиле. Баардык адамдар аракеттенишет, бирок кире албагандар өтө көп деген сөз айтылат. Ошондуктан баардык нерсенин аягы жакын деген сөз өтө эле маанилүү. 2000 жыл мурун жашаган куткарылган адамдар маранафа деп бири-бири менен менимче саламдашып да келишкен, учурашып да келишкен жана бири-бирин ошол сөздөр менен сооротуп келишкен. Эмне үчүн? Анткени Теңир жакында келет. Теңир жакында келе турган болсо, анда биздин жашообуздун баардыгы татыктуу жашоодон болушу керек деп. 2000 жыл бизге дагы жакын калды. Биздин заманда азыр Ыйса Машаяктын келерин астында боло турган баардык белгилер аткарылып жаткандыгын биз көзүбүз менен көрүп жашап жаткан убакыт. Сөз түрдө Теңир келет. Теңир келерине аз калган убакытта биз кандайча жашоо менен жашашыбыз керекпиз? Ошондуктан бүгүн сиздер менен окуп кеткен бүгүнкү аятты кайрадан ачабыз. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта. Бирок баардык нерсенин аягы жакын. Баардык нерсенин аягы жакын. Ошондуктан кандайча жашагыла дейт? Туура. Бул аяттарды карасак, ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Эң биринчиден акылдуу болгула жана сергек болгула. 1 Петр 5-бөлүм 8-аятта. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстандай тегеренип жүрөт. Бул дүйнөдө биз өзүбүз менен жана душманыбыз болгон шайтанга каршы күрөшүп келе жатабыз. Мен өзүм күчтүү болгондуктан эмес. Эми мен жашап жаткан жокмун. Мен ичимде Машаяк жашап жатат. Мен Машаяк менен кошо айкаш-чыгачка кадалгам. Мындан ары денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Эгерде ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын да күн сайын өзүнүн айкаш-чыгачын алып менин артымдан ээрчисин. Менин оюм, менин планым, менин эрким, менин каалаган жашоом баардыгын таштап Кудайдын сөзүнө баш ийүү менен менин оюма дал келбесе да, мен аны түшүнбөсөм дагы күтүп ошол сөзгө тил алчаак болгон учурда айкаш-чыгачты алып Ыйсанын артынан ээрчиген болобуз. Лука 9-бөлүм 23-аятта ошол жөнүндө айтат. Күн сайын өзүнүн айкаш-чыгачын алып менин артымдан ээрчисин. Ошол Ыйса Машаякты сүйүп жашаган жашоо. Бирок мен өзүм каалаган нерсени, менин колумдан келе турган нерсе үчүн сыйынбайм да. Адам баласынын колунан келбеген нерсе. Кудай адамдын колунан келе албаган нерседен дагы артык нерсени жасай алат. Бизге сыйынуу деген керек. Эмне үчүн сергек болуп сыйынгыла дейт? Анткени сыйынуу жөнүндө 3 нерсе айтылат. Биринчиден акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Баардык нерсенин аягы жакын болгондуктан Ыйса Машаяктын жакшы эркин таанып билишибиз үчүн Кудайдын жардамы жок, Кудайдын ырайымы жок болуп туруп биз эч качан эч нерсе аткара албайбыз.
1 Корунтуктар 15-бөлүм 10-аятта Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом ошолмун. Мен мага кылган ырайымы текке кеткен жок. Мен баарынан көп кызмат кылдым. Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды деп элчи Павыл айтат. Куткарылган күндөн тарта айкаш-чыгашты алып, Машаяктын ичинде жашап бардык жашоодо жеңишке жетишкенибиз дагы ошол Машаякты сүйүп жашаганыбыз. Бүгүнкү күнгө чейин Кудай бизди коргоп, өз жардамын көрсөтүп келе жаткан жашообуз дагы Кудайдын ырайымы. Асман падышачылыкка түбөлүк бейишке барып, Кудайды даңктап, ага кызмат кылып жашаганым дагы ырайым. Менин оюм, менин мүмкүнчүлүгүм, жөндөмдүүлүгүм менен эмес, Кудайдын ырайымы. Ошол Кудайдын ырайымы болуш үчүн ар дайым акылдуу болуп жана сыйыныш үчүн сергек болуубуз зарыл. Акылдуу болгула деген сөздүн карама каршы турган сөзү бул акылынан ажырап калуу. Мисал үчүн адамды кишендеп байлап койгон күндө дагы ал ошол кишенден бошонуп көптөгөн адамдарга зыянын келтирет. Эмне үчүн? Анткени акылынан ажырап калган адам болгондуктан. Ошол акылынан ажырап калган адамга карама каршы турган сөз бул акылдуу адам. Акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Ишеним жашоодо дайыма ысык болгула. Сыйынууну кылсак болот, кылбай койсок деле деген болот деген эмес. Бул Кудайдын бизге берген буйругу. Сергек болгула деген сөз ар дайым өзүңөрдү көзөмөлгө алгыла, контролдогула. Мисал үчүн мас болгон адам ал өзүн контролдой албайт, көзөмөлгө ала албайт. Ошондуктан акылдуу болгула деген сөздүн карама каршы турган сөзү бул мас болуу деген менен салыштырып айтылат. Сыйынуу деген бул өз каалообуз менен аткарган нерсе эмес, бул Кудайдын буйругу. Кудайдын осуятын аткарбасак, ошондуктан биз Кудайдын астында күнөө кетирген болобуз. Шемуэл өзүнүн сөзүндө айтат: мен Кудайдын астында сыйынбай коюп, Кудайдын астында күнөө кетиргим келбейт. Биз жакшы нерсе кылыш керек экендигин билип туруп кылбасак, ал дагы күнөө кылган болобуз. Эгерде Кудай сергек болуп сыйынгыла десе, анда сөз түрдө сыйынышыбыз керекпиз. Анткени Ыйса Машаяк сыйынышыбыз керек экендигин үлгү катары бизге көрсөткөн. Өзүнүн шакирттерин тандап алганда дагы Ыйса сыйынган. Өз шакирттерин жакшы кабар үчүн, кызмат кылыш үчүн жиберген учурда дагы сыйынган. Эң маанилүү иш Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалганга чейин Гетсемане багында сыйынгандыктан, бүт күч аракети менен сыйынгандыктан анын терери кан тамчысындай агып турган эле. Ошондуктан бул дүйнөнүн акыры бизге жакын калганын билип, сергек болуп сыйынгылат. Бир адамдар мындайча айтышат: биз Кудайдын жообун алып, Кудайдын ырайымына жана белегине ээ болдук деп. Эң акыркы жогорку деңгээлде турган белекке ээ болгон биз Кудайдын астында тизебизди бүгүп, тизелеп отуруп сыйынышыбыз керекпиз. Анткени сыйынган адамга Кудай ар дайым өзүнүн жообун кайтарат. Сыйынган адамга Кудай өзүнүн ашып ташыган батасын берет. Өз керектелүүчү күчүн да берет. Ыйса Машаяк Гетсемане багында сыйынардын астында өзүнүн 3 шакиртине кайрылып, азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула деп аларга кайрылып айтып да кетет. Матай 26-бөлүмдө
Матай 26 bölüm 41 ayatта чоң окуйбуз. Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла. Анткени рух сергек, дене алсыз. Ыйса ушул эле сыйынуусун мен каалагандай эмес, ата сен каалагандай болсун, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менден кыя өтүп кетсин деген сыйынууну 3 жолу кайталап аткарган. Бир жолу сыйынып келип кайра келсе, шакирттери уктап жаткан болот. Экинчи жолу кайрадан сыйынып кайра келсе, шакирттери дагы да уктап жаткан болот. Элчи Петр айкаш чыгачка кадалганга чейин Ыйсанын астынан дайыма ээрчип, мен эч качан өлсөм дагы сенден баш тартпайм деген сөздөрүн айтып келди эле. Башка шакирттер дагы. Бирок Ыйсаны кармап кеткенде Петр Ыйсадан 3 жолу баш тартат. Андан кийин эмне үчүн? Анткени Ыйса өз шакирттерине айтпады эле, азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла деп. Биз күн сайын теңирдин ичинде жеңишке жетишип жашашыбыз керекпиз. Кудайдын эркин аткарып, жемиштерди байлап жашашыбыз үчүн менин өзүмдүн күчүм менен аткарылбайт. Кудай берген күч менен, Кудай бизге тартуулаган күч менен күн сайын Кудайдын астында руханий жашоо менен жашай алам. Кудай күч бербесе, анда бизге эч кандай руханий жашоо болбойт. Айкаш чыгачка кадалып, өз жанын берип, кайрадан тирилип, шакирттерине келип, Петр ошондо кандай акыбалда эле? Петр өзүнүн кетирген күнөөсүн түшүнүп, Жакан 21 bölümдө Ыйса Петрден кайрылып сурайт: "Сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү?" деп сураганда, "Ооба, Теңир сени сүйөрүмдү өзүң билесиң" деп жооп бергенде, "Козуларымды кайтар" деп 3 жолу сурайт. 3 жолу ошондой жооп менен кайтарат. Демек, ушул сөз менен Ыйса Петрдин жүрөгүн текшерген. Элчилер дагы, башка шакирттери дагы биз Теңирден уккан сөздү айтпай кое албайбыз. Кандай куугунтуктар болбосун, биз ушул сөздөн баш тартпастан аягына чейин айтабыз. Ошол себептен Ыйсанын шакирттери, элчилердин бардыгы мыкаачылык түрдө өлтүрүлүшкөн. Петр убагында Теңир сыйынып жаткан учурда ал ошол азгырылып сергек болбостон уктап калган эле. Андан кийин Петрдин жашоосу кандайча өзгөрүлдү. Ал убакытты белгилепке чейин дагы сыйынып келген. Ыйык жазуудан чогуу карап көрөлү. Элчилердин иштери 1 bölüm. Элчилердин иштери 1 bölüm. 14 аятта, 13 аятта: шаарга келишкенден кийин Петр, Жакып, Жакан, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матай, Альпейдин уулу Жакып, Зилот, Шимон жана бардык шакирттери чогулган. 14 аятта: булар бир топ аялдар менен Ыйсанын энеси Мариям жана анын туугандары менен чогуу бир тилек менен сыйынып жүрүштү деп айтылат. Андан кийин баштапкы жыйындын ыйыктары, бир туугандары кандай иштер болбосун, бардыгы чогулуп бир тилек менен сыйынып жүрүшкөн. Петр жөнүндө айтат: саат 6-да да, 9-да да, 12-де да, 3-тө да сыйынган. Бүт күч аракетин ошол сыйынууга арнаган. Баштапкы жыйындагы бир туугандар аркылуу, алардын сыйынуусу аркылуу Кудай өзүнүн керемет иштерин иш жүзүндө аткарган. Азыркы учурда эмне үчүн Кудайдын күчү менин жашоомдо
болбойт, аткарылбайт. Эмне үчүн менин жашоом аркылуу куткарылган адамдар пайда болбойт? Эмне үчүн менин жашоомдо куткарылган адамдар жок? Анткени баштапкы жыйында куткарылган адамдардын баардыгы бир тилекте, бир ойдо сыйынгандыктан сергек болгула, сыйынгыла. Колоссалыктарга жазылган кат 4-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Колоссалыктарга жазылган кат 4-бөлүм. Китепте ыйык рухтун жетеги менен жаңы келишимдеги китептерди карай турган болсок, кандайча жазылган 2-аятты окуйбуз. Туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен, ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла. Убактыбыз болсо сыйынып коюп, анан тамак жээрдин астында сыйынып кое турган сыйынуу эмес. Туруктуулук менен сыйынгыла дейт. Эмне үчүн? Анткени сыйынуу деген нерсе бул оңой иш эмес. Өзүбүз убакытты белгилеп коюп, бир бөлмөгө кирип алып, бирөө көрөбү, көрбөйбү, өз сыйынуубузду аткарышыбыз керекпиз. Дүйнөнүн акырында жашап жаткан баардыгыбызга Кудай мындайча өзүнүн буйругун айтат. Туруктуулук менен сыйынгыла. 1-Тессалоникалыктарга 5-бөлүмдө 16-аяттан баштап үзгүлтүксүз сыйынгыла. Ар дайым Кудайдын жетеги менен, Кудайдын ырайымы менен, Кудай берген күч менен сыйынгыладагы күч кубатка ээ болгула. Үзгүлтүксүз сыйынгыла. Андан кийин бүгүнкү биздин темага кайра кайтып келели. 1 Петр 4-бөлүм 8-аят. 1 Петр 4-бөлүм 8-аят. Баарынан мурда бири-бириңерди ынталуулук менен сүйгүлө, анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. Баарынан мурда, эң биринчиден баарынан мурда дейт. Эфестиктерге 2-бөлүм 4-аятта ырайымга бай болгон Кудай бизге улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди ал Машаяк менен тирилтти. Ошол өлгөн адамды тирилте ала турган нерсе бул Машаяктын улуу сүйүүсү. Ошол улуу сүйүү аркылуу, улуу сүйүүдөн дагы бийик турган артык сүйүү барбы? Жок. Кандай сүйүү? Мага окшогон күнөөкөр үчүн Машаяк бул дүйнөгө келип, айкаш жыгачка кадалып, өзүнүн улуу канын төгүп берген сүйүүдөн артык башка сүйүү жок. Жакан 15-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Жакан 15-бөлүм 13-аят. Чогуу окуйбуз. Достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Ыйса мени өзүнө дос кылып алышы үчүн бул дүйнөгө келди. Мен анын досу болушум үчүн мен үчүн айкаш жыгачта да кадалды. Демек ал сүйүүдөн өткөн сүйүү жок. Ал сүйүү биздин билимден дагы ашып ташыган сүйүү. Негизи адамдар бири-бирин сүйгөндө кандай сүйүү менен сүйөт? Мисалы үчүн, ал адам мага жакшы мамиле кылса, ал мени сүйсө, мен дагы ал адамды сүйөм. Жубайлардын ортосунда деле ошондой сүйүү болушу мүмкүн. Ал чеги болгон сүйүү. Адам, мисалы үчүн, ал адам мага жакшы мамиле кылса, мага өзүнүн жакшы пайдасын алып келсе, анда мен дагы жакшы мамиле кылам, күлөм, күлүп жооп берем. Бирок мени ал мага туура эмес мамиле кыла турган болсо, менде
мындайча божомолдоо башталат. Мен буга дагы мындай мамиле кылышым керек. Бир кичинекей бала айтат: апам атам мени ушунчалык сүйөт. Апасы атасы эмне деп айтат, кандайча мамиле кылышат, мен баарын көрүп турам, билип турам дейт. Эгерде жубайлары ушунчалык бири-бирин сүйгөн мамилеси болгон күндө деле балдары ата энесин карап турат дагы, азыр алар кандайча сүйүүсүн арнашты, мындан ары кандайча реакция болуп өтөт, кандайча кыймыл аракет болуп кетиши мүмкүн деген нерсенин баардыгын божомолдоп карап турушат. Ал чеги бар сүйүү, билимге же болбосо кандайдыр бир сезимге байланыш болгон сүйүү болгондуктан. Ал эми Машаяктын сүйүүсү душманды да сүйө ала турган сүйүү. Биз күнөөкөр кезде эле биз үчүн өлгөн. Биз үчүн өлүп өзүнүн сүйүүсүн далилдеп берген. Андан артык өткөн сүйүү барбы? Машаяктын сүйүүсү ал мисал үчүн эки адам бири-бирин сүйөбүз, күйөбүз деп үйлөнүшөт. Алардын сүйүүсү канча жылга созулат? 100 жылга созулабы? Жок, 100 жылга деле жетпейт. Бул дүйнөдө жашап жаткан жашоосунда эгерде ошол жубайлардын бирөөсү биринчи кете турган болсо, анда ал сүйүү да бүтөт. Ал эми Кудайдын сүйүүсү бул түбөлүк созулган сүйүү. Анын чеги жок. Биз дайыма адамдарды сырткы келбетине, кылган иштерине жараша карап сүйөбүз же болбосо сүйбөйбүз. Ал эми Машаяктын сүйүүсү. Эфестиктерге жазылган кат 3-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Бири-бириңерди сүйгүлө. Баарынан мурда ынталуулук менен бири-бириңерди сүйгүлөт. Эфестиктерге 3-бөлүмдү да чогуу ачабыз. 17-аяттан баштап 19-аятка чейин. Чогуу окуйбуз. Ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын деп, ошондой эле сүйүүгө тамырлашсын жана негизделишсин. Баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп, акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам. Бул сүйүү, бул билимден да ашып ташыган Машаяктын сүйүүсү, айкаш-жыгашта далилденген сүйүү. Бирок биз Машаяктын сүйүүсүнө ишенген болсок, канчалык деңгээлде таанып билсек, ошончолук жашоомдо өзгөрүүлөр болушу керек. Таанып билүү деген нерсе бул билимден да ашып ташыган. Жөн гана теория катары билген сүйүү эмес, иш жүзүндө аткарган сүйүү, башыман өткөргөн сүйүү. Демек ошол Машаякка болгон сүйүүнү биз таанып билип, анын артынан ээрчишибиз керек болот. Анын тереңдиги, бийиктиги, кеңдиги, узундугу канчалык деңгээлде экендигин биз түшүнүшүбүз керекпиз. Машаяктын сүйүүсү жөнүндө 4 этапта түшүндүрөт. Кеңдиги, сүйүүсүнүн кеңдиги. Жакшы көргөн адам, жаман көргөн адам. Биз экономикалык жактан, материалдык жактан, же болбосо сырткы келбетине жараша адамдарды бөлүп коебуз. Буну сүйө алам, жакшы көрө алам, буну сүйө албайм, жакшы көрө албайм деп. Бирок Машаяктын сүйүүсү эркек болобу, аял болобу, жүйүт болобу, элин болобу, бутпарас болобу, бай адам болобу, кедей адам болобу, оорлуу адам болобу, ден соолугу чың адам болобу, баардыгын бирдей. Жакшы адам болобу, жаман адам болобу, бир айырмасы жок. Асман менен жерди жараткан жаратуучу Кудай, ошол Кудайдын сүйүүсүнүн кеңдиги,
канчалык кең сүйүүгө экендигин биз элестете да албайбыз. Биз эч качан адамдарды бөлүп кое албайбыз. Биз өзүбүз белгилеп бул адамды сүйө алабыз же сүйбөйбүз деп бөлүштүрүүгө дагы акыбыз жок. Анткени мага окшогон күнөөкөр, кандай күнөөгө баткан адам Кудайга кайрылып келип куткарылууга ээ болду эле. Элчи Павыл айтат: Ыйса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткарыш үчүн келди. Мен ошол күнөөкөрлөрдүн биринчисимин. Эң чоң күнөөкөр элчи Павыл куткарылууга ээ болгон болсо, анда башка адамдар кантип куткарылууга ээ боло албай калсын. Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги болгондуктан ошол күнөөкөр дагы куткарылууга ээ болду. Ошол себептен бул дүйнөдө куткарыла албай турган бир да адам жок. Андан кийин узундугу демек чеги жок, түбөлүккө созулган сүйүү. Жакан 13-бөлүмдө 1-аятта Пасах майрамы келип калды эле. Ыйса ошол учурда өзүнүн адамдарын акырына чейин сүйдү деген сөздөр айтылат. Жакан 13-бөлүм 1-аятты чогуу ачабыз. Чогуу окуйбуз. Пасах майрамынын алды эле Ыйса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү. Аларды акырына чейин сүйдү. Куткарылбаган адам болсо дагы, ал адамдын куткарылып калышын күтөт. Чыдамдуулук менен күтөт. Кайсыл убакка чейин? Ал адам тобо кылып, жакшы кабар сөзүн угуп, куткарылган күнгө чейин күтөт, өлгөн күнгө чейин күтөт. Ал эми куткарылган адам мейли ал жашоосунда ката кетирип алсын, күнөө кетирип алсын, бирок бир жолу ал куткарылган адам Кудайдын баласы болгондуктан аягына чейин Кудайдын баласы бойдон кала берет. Кудайдын сүйүүсү түбөлүк сүйүү, чексиз сүйүү. Ал эми биз башында бардыгын сүйөбүз, бардыгын кылганга аракет кылабыз деп айтабыз дагы, бирок бир нече күн өткөндөн кийин бири-бирибизди карагыбыз да келбей калат. Өзгөчө аял кишилер башында бири-бирин сүйгөндүктөн дааратканага дагы чогуу барышат деп айтылат. Ал эми түшкү тамак ичээрдин астында кандайдыр бир келишпестик, түшүнбөстүк пайда болду дагы экөө эки жакты карап отурат. Кээ бир адамдар экөө 100 жыл чогуу жашайбыз, 100 жыл мен сени сүйөм дейт дагы, үйлөнүп үлпөт тоюнан кийин алар бал айын өткөрүш үчүн саякатка жөнөйт. Анан саякатта жүргөндө экөө урушуп кетишет дагы, эки самолетко эки бөлөк отуруп ажырашканга чейин барышат. Канчалык узакка созулбасын, өлүп кала турган болсо, ал сүйүү дагы өз аягына келип жетет. Ал эми Кудайдын сүйүүсү бул түбөлүк сүйүү. Акыл жеткис ошол сүйүү бул Кудайдын сүйүүсүнүн узундугу. 13-бөлүм 1-аятта өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү. Бейишке барган күндө да түбөлүккө бизди сүйөт. Ошол түбөлүк сүйүүгө ээ болгон бизбиз го. Анан кандайча жашашыбыз керекпиз? Биз ээ болгон ошол сүйүүнү бул дүйнөдө жашап жаткан учурда сүйүүнү иш жүзүндө аткарышыбыз керекпиз. Бейишке барган күнгө чейин ошол бейишке бара турган жашоону башыбыздан өткөрүп жашашыбыз керекпиз. Мына бул жерде, тиги жерде деп айтпагыла, анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Лука 17-бөлүмдө айтылат. Ал эми римдиктерде Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес. Бул адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда түбөлүк бейиштин даамын сезип,
башыбыздан өткөрүп жашайбыз. Бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди урматтап, бейишти жашай турган адамдар бул дүйнөдө бири-бирибизге кандайча мамиле кылышыбыз керекпиз. Туура эмес иш кылсак дагы бири-бирибиздин күнөөбүздү кечирип, жаман иштерди жаап коюп, бирок эмнегедир мага чоң күнөө кылгандай, таарыныч жараткандай, мени кыйнаган адамды биз душман көрүп, адан баш тартып жашайбыз. Эгерде ошондой жашоо менен жашап туруп бейишке бара турган болсок, анда кандай акыбалда калабыз? Дүйнөнүн акыры келип калгандыктан мен Кудай менен болгон азыркы мамилем кандай, ошол нерседен башташыбыз керек. Мындан ары мен канча жашайм? Кудай менен менин ортомдогу мамилем нормалдуу мамилеби? Мамилелешүүдө кандайдыр бир көйгөй жокпу? Ошол нерсени ар дайым текшерип турушубуз керекпиз. Кудай күнөөнү жек көргөндүктөн менин ичимде кандайдыр бир балким күнөө бардыр деп ар дайым контролдоп, изилдеп, өзүбүздү текшерип турушубуз керекпиз. Кудай менен болгон мамилени биринчиден оңдошубуз керек. Дагы бир нерсе, адам менен адамдын ортосундагы байланыш, мамиле. Менин Кудайга кетериме аз убакыт калды. Ошондуктан менин жанымдагы адамдар менен мамилем түз эмес болсо, анда мен биринчи өзүмдүн колумду сунушум керек. Алар менен тынчтыкты издеш үчүн, элдешишибиз үчүн биринчи колумду сунушум керек. Ошол сүйүүнү билдирет. Баарынан мурда дүйнөнүн акырында ынталуулук менен бири-бириңерди сүйгүлө. Кайрадан ачабыз 1 Петрде. Эфесиктер 3 бөлүм 17-ден 19-га чейин Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги, узундугу, андан кийин тереңдиги жана бийиктиги, аянычтуу күнөөкөр болгон бизди Кудай өзүнүн сүйүүсү менен куткарып алды. Биз Машаяктын сүйүүсүнө ээ болуубуз менен биргеликте эң улуу даражадагы адамдар болдук. Кудайдын балдары болдук. Бизди ошол өкүнүчтүү акыбалдан куткарып алыш үчүн Кудай бизди куткарып алды дагы, эми түбөлүк бейишке чейин ээрчитип барат. Тереңдиги деген эмнени билдирет? Тозоктун түпкүрүнөн бизди куткарып алды дагы, бизди бийик жерге коюп койду. Бизди ошол сүйүүсү менен сүйүп койду. Эми ар бир адам өзүнүн жүрөгүндө, мисалы үчүн, ички органдары ооруй турган болсо, кандайдыр бир медициналык аппараттар менен биздин ички органдарыбызды текшерет. Бирок канчалык чоң аппарат болбосун, биздин ички дүйнөбүздү, жаныбызды эч бир адам көрө албайт. Ал эми биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүнө чейин күнөөлөрдүн бардыгын көрүп, менин жүрөгүмдө болгон кандайдыр бир таарыныч, нааразычылык боло турган болсо, мисалы үчүн бир ата-энесинин туура эмес кылган иши үчүн ата-энеси көрөт дагы, мен эч качан чоңойгондо ата-энемдин катачылыгын кайталабайм, эч качан мындай жашоо менен жашабайм деп айтышат. Бирок ошол бала бой жетет, үйлөнөт дагы, анан өзүнүн жашоосунда ата-энесинин кылган иштери ошол бойдон кайталанышы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени жүрөгүндө жараат калып калгандыктан, таарыныч калып калгандыктан. Ошол эле ситуация кайрадан кайталанат. Бирок менин жүрөгүмдүн түпкүрүндө жайгашкан ошол таарыныч, күнөөгө байланыш болгон ошол нерсени тартып алган, жолбосу куткарган ал ким? Машаяк өзү. Айкаш-чыгашта кадалып,
Менин күнөөлөрүмдүн бардыгын өз мойнуна алып, менин ичиме келген машаяк өзү, менин ошол таарынычымды, бардык жүрөгүмдүн жарасын өзү айыктырып алган эле. Машаяктын сүйүүсү акыл жеткис ошол сүйүү. Биз элестеткен же болбосо акылыбыз менен ойлогон нерседен дагы артык анын сүйүүсүнүн кеңдиги, узундугу, тереңдиги, бийиктиги канчалык деңгээлде экендигин түшүнүшүбүз керекпиз. Ошол сүйүүгө ээ болгон адам эң биринчиден баарынан мурда эми ынталуулук менен бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Эгерде биз бул дүйнөдө куткарылган болсок, бирок башка адамга жүрөгүбүздө калган таарыныч, уруш, талаш болуп туруп, анан теңирдин астына бара турган болсок кандай болот? Мен сенин күнөөлөрүңдүн бардыгын кечиргем. Сенин жүрөгүңдүн түпкүрүнө чейин болгон таарыныч, күнөөнү дагы сени кечирип түбөлүккө сүйдүм эле. Сага окшогон күнөөкөрдү эч бир бөлүп койбостон сени куткарып алып, Кудайдын баласы болсун деп, түбөлүк бейишке барсын деп куткарып алдым эле. Анан эмне үчүн сен ага мамилеңди туура койбостон ал адамды сүйө алган жоксуң? Ошол көйгөйүңдү чечпей туруп эмне үчүн Теңирдин алдына келдиң? Ошондуктан дүйнөнүн акыры келип калганына байланыштуу биз биринчиден Кудай менен болгон мамилебизди жана адамдар менен болгон мамилебизди жакшылап изилдеп текшеришибиз керекпиз. Куткарылгандан кийин мен кандайча жашоо менен жашадым? Теңир үчүн эмне иштерди кылдым? Жакан 15-бөлүмдө 8-аятта: Эгерде силер көп жемиш берсеңер, анда атам даңкталат. Силер ичесиңерби, жейсиңерби, эмне иш кыласыңар, бардыгын Кудайдын даңкы үчүн аткаргылат. Өз кызыкчылыгың үчүн эмес, башкаларды, өзгөнү ойлоп, башкалардын пайдасы үчүн жашагылат. Анткени бардыгыбыз Машаяктын сот тактысы алдында келгенде Теңир үчүн жашадыкпы же жокпу, ошол нерсе аныкталат. Кудайдын даңкы үчүн жашаган нерсе бул жакшы иш. Ал эми өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн гана жашаган жашоо бул жаман жашоо. Ошондуктан бул бардык нерсенин аягы жакын экендигин билип, Теңирдин астында келерде мен кандайча даңкка, кандайча мактоого же болбосо кандайча ашкерелөөгө ээ болом, ошону ойлонгонго чейин мен Теңир үчүн кандай иштерди аткардым, ошону биринчиден ойлонуп көрүшүбүз керек. Кудайдын даңкы үчүн жашадыңбы же жокпу? 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө чөйгө ачабыз. Корунтуктарга жазылган 1-кат 3-бөлүм 10-аяттан баштап окуйбуз. Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы менен мен акылдуу куруучу катары пайдубал салдым. Башка бирөө ошол пайдубалдын үстүнө куруп жатат. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур. Себеби эч ким салынган пайдубалдан бөлөк пайдубал сала албайт. Ал пайдубал Ыйса Машаяк өзү. Ал пайдубалдын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан, бирөө чөптөн, бирөө жыгачтан, бирөө самандан курат. Ар бир адамдын кылган иши сот күнү ачыкка чыгат. Себеби от аркылуу ачылат. Кимдин иши кандай экенин от сынайт. Кимдин кылган иши отко туруштук берсе, ал сыйлыгын алат. Ал эми кимдин иши күйүп кетсе, ал зыян тартат. Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат. Куткарылгандан кийин Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин жашаган адам, эгерде Ыйсанын эркин аткарып жашабай турган болсо, анда жалкоо, кул деген ашкерелөө сөзүн угушу мүмкүн. Ал эми бул жерде айтылат, алтындан, күмүштөн, кымбат баалуу таштардан тургузган үй. Ал эми чөп, жыгач, самандан курган адам. Кудайдын сөзүндө айтылат,
чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат. Ыйык жазуудагы алтын бул Кудайдын даңкын билдирет. Ошондуктан алтын, күмүш, кымбат баалуу таш. Бул Кудайды урматтап жашаган жашоону билдирет. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда чөптөн, жыгачтан, самандан курган адамдын үйү ал ошол бойдон күйүп жок болот. Адам куткарылды, бирок Кудайдын астында ала турган сыйлыгы жокко эсе болот. Кудайдын даңкы үчүн жашаганга аракет кылышы керек. Бир чоң курулуш компанияда ошол компания үчүн өмүр бою иштеген бир куруучу адам бар эле. Анан пенсияга чыгарына аз калды, ал картайып калгандыктан. Анан өзүнүн бүт эмгегин өмүр бою ошол курулуш компанияга арнагандыктан ошол курулуш компаниянын директору ага кайрылып суранат. Сиз эми пенсияга чыгаар убактыңыз келди. Буга чейин канчалаган жакшы иштерди аткарып келдиңиз. Ошондуктан пенсияга кетериңиздин астында бир сураныч сөзүн айтайын. Мен сиздин суранаарым эң жакшы материалдан, эң жакшы кылып мага бир үй тургузуп бериңиз деп. Анан ал адам нааразы болот. Пенсияга кетеримде эми жөн койсо болмок, эми мени кыйнап үй тургузуп баштады деп. Анан акчаны эч кабатыр болбоңуз, эң жакшы материалдан, эң сонун үй кылып тургузуңуз деп. Бул директор азыр өзү жашай турган үйдү мага жасап бер, куруп бер деп жаткан турбайбы деп өзү каалагандай кылып үй тургузуп берет. Кандайча тургузат? Эптеп-септеп үй тургузат да. Материалдарды дагы эптеп-септеп, эң жогорку сапаттагы материал эмес, эптеп-септеп үй тургузат. Сырты жалтырак, ичи калтырак дегендей. Анан мына мен ушул компанияда иштеп, эң акыркы тургузган үйүм ушул. Анан директор айтат: "Ооба, сиз биздин компания үчүн аябай чоң эмгек кылдыңыз. Ушул үйдү эми өзүңүз алыңыз" дейт. "Сизге бизден белек болсун" дейт. Анан ошол куруучу ошол үйдө жашап жаткан учурда азыркыдай биздей суук болсо, канчалык суукта үшүйт. Ошондо өтө чоң өкүнүчтө калат. Эгерде ушул мен үчүн курулуп жаткан үй экендигин билсем, анда мен сонун кылып тургуза албайт белем деп. Ошондуктан азыр биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда үйдү кандайча тургузабыз, бардыгы биздин колубузда. Пайдубал бул Ыйса Машаяк өзү болгондуктан ошо пайдубалдын үстүндө алтындан тургузабызбы, күмүштөнбү, же кымбат баалуу таштанбы, же чөптөнбү, жыгачтанбы? Бул дүйнөнүн акырында мен эмне үчүн жашап жатам? Бүгүнкү аятты кайрадан чогуу ачабыз. Бүгүнкү темабызды 1 Петр 4-бөлүм. 1 Петр 4-бөлүм. 1 Петр 4-бөлүм 9-10 аяттар чогуу окуйбуз. Бири-бириңерге күңкүлдөөсүз меймандостук көрсөткүлө. Ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүң менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ким сүйлөсө Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ошентип Кудай бардык нерседе Ыйса Машаяк аркылуу даңкталсын. Даңк жана бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. Ким сүйлөсө Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Бирөө менен сүйлөсөк, бирөөгө жакшы кабар айтсак, анда Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөшүбүз керекпиз. Биз айткан сөз Кудайдан алып, ошол адамга өзүнүн пайдасын алып келеби? Анын жанын куткара алабы? Эгерде мен кызмат кыла турган болсом, анда Кудай берген күч менен ошол кызматты кылгыла. Мен башка адамдарга салыштырмалуу күчүм көп болгондугу үчүн эмес, адам өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен эмес, Кудай берген күч менен.
эгерде өзүнүн күчүнө, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө таяна турган болсо, ал адам бат эле текебирленип кетет. Ошондуктан кандай сөз айтылбасын, биз Кудайды даңктай турган иштерди аткарышыбыз керекпиз. Муса Кудайдын астында міне биз суу чыгармак белек деп өзүнүн күчүнө таянып алат дагы жыйынтыгында Канаан жергесине кирбей калат. Мусанын жашоосунда кетирген эң чоң катасы бул Кудайды даңктай албагандыгы. Ошол таштан суу чыгар дегенде, суу чыгар деп Кудайдын атынан айтышы керек эле. Бирок биз кантип суу чыгарабыз деп, ошол таштан аскадан суу чыгарганы Мусанын колунда болгондой айтат. Мен дагы Канаан жергесине кирейин, Кудай мага уруксаат бер дегенде, Кудай жок, бул маселеге кайрадан кайтып келбе, сен Канаан жергесине кире албайсың. Эмне үчүн? Анткени Кудайды даңктабагандыгы үчүн. Элчилердин иштери 12 бөлүмдө дагы айтылат. Израилдыктар Кудайды даңктабагандыгы үчүн көптөгөн адамдар кыйынчылыктарды башынан өткөргөн эле. Куткарылган адам кандай иш кылбасын, баардыгын Кудайдын ырайымы экендигин туура түшүнүп билип, Кудайдын бизге берген ырайымы менен, күчү менен мен ошол ишти аткарышым керекмин. Дөөт падыша ибадаткананы тургузуш үчүн көптөгөн нерсени даярдаган. Баардыгы сенден, Кудай, сенин колуңдан алганыбызды кайра өзүңө бердик деп жооп берет. Мага берген азыр Кудайдын байлыгы, колумда болуп турган ден соолук, жашоом, өмүрүм баардыгы меники эмес, бул Кудайдыкы. Эгерде Кудай ошону колдоном дей турган болсо, биз дароо ошол замат Кудайга бергенди билишибиз керекпиз. Иерусалимге кирердин астында Ыйса Машаякка кичинекей кодик керек эле. Анан Ыйса шакирттерине айтат, айылга кирсеңер байланып турган бир ургаачы эшекти жана кодикти көрөсүңөр. Анан ошону чечип алып мага алып келгиле. Эгерде бирөө бирдеме десе, булар теңирге керек дегиле. Ошондо ал дароо берет деп жооп берет. Анан кожоюну сурайт, эмне үчүн буну ээрчитип кетип баратасыңар дегенде, алар Ыйса айткандай айтты, булар теңирге керек деп. Анан ошол кодикти Иерусалимге кирет дагы көптөгөн адамдар дарактардын бутагын алып, жерге төшөп, дөөттүн уулуна даңк, келе жатканга алкыш, эң жогорудагыга даңк деп кыйкырып жатышты эле. Ыйса Машаяктын келери кандайча болот, ошол жөндө алдын ала көрсөтүлгөн эле. Менде болуп турган нерсенин баардыгы Кудайдыкы, теңирдики. Менин жада калса өмүрүм да. 1 Корунтуктар 6 бөлүм 19 аятта. Силердин денеңер кымбат баада сатылып алынгандыктан эми өзүңөргө таандык эмессиңер. 1 Корунтуктар 10 бөлүм 31 аятта. Ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Ошол жакшы жашоо. Өзүмдү көтөрүп, менменсиленген жашоо, өзүмдү макташ үчүн эмес. Эгерде мен өзүмдү көтөрө турган болсом, бул жаман иш, Кудайга жакпаган иш болот. 2 Корунтуктар 5 бөлүм 10 аятта баардыгыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керекпиз. Куткарылган адам, ар бир адам Ыйса Машаяк келген күнү даңктуу денеге өзгөрүлөбүз дагы Кудайдын астына келип, анан биз Машаяктын сот тактысы алдына келебиз. Куткарылгандан кийин денедеги жашоодо биз кандай жашоодо жашадык? Жаман иш кылдыкпы, жакшы иш кылдыкпы, баардыгын.
Кудай менен болгон мамилебиз нормалдуу мамиледе жашадыкпы же жокпу? Дүйнөнүн акыры бизге аз калгандыктан, баардык нерсенин аягы жакын болгондуктан Кудай менен менин ортомдогу мамилем кандай? Бир туугандар менен болгон мамилем кандай? Анан Машаяктын алдына келгенде мени кандайча сыйлык, мени кандайча даңк күтүп турат? Ошого ой жүгүртүп жашашыбыз керекпиз. Эгерде биз дагы да Кудайды даңктап жашабаган болсок, дагы да убактыбыз бар. Анткени 2026-жылды да Кудай бизге берди. 2026 жыл биз үчүн берилгендиктен ушул жылы сөз түрдө Кудайдын астына барганда сыйлыкка ээ боло тургандай кылып аракетибизди жумшайлы. Эч бир өкүнүчтөр болбой тургандай кылып. Баардыгыңыздарга ошол нерсени каалайм, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, кылмыштарыбыздын жана күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн бизди улуу сүйүүңүз менен, ырайымыңыз менен биз үчүн айкаш жыгачка кадалган Ыйса Машаяк аркылуу өзүңүз куткарып алдыңыз. Бизди тирилтип, өз балдарыңыз кылып алдыңыз. Чирибес, даңктуу денеге өзгөртүп жана бизге түбөлүктүү өзүңүздүн сыйлыгыңызды берүүнү каалайсыз. Бул дүйнөнүн акырында баардык нерсенин аягы жакын болгон убакытта биз кандайча жашашыбыз керек экендигин сөз аркылуу 1 Петр 4-бөлүм 7-8 аяттар аркылуу бизге үйрөттүңүз. Биз өзүбүзгө насаат сөздөрүн кабыл ала алдык. Ошол сөз боюнча татыктуу кызматчылар катары жашашыбыз үчүн, мындан ары көптөгөн жемиштерди беришибиз үчүн бизди өзүңүз жетектеп, биз менен чогуу болуп, ар бир кылган ишибизди ырайымга толтуруп, дайыма кубаныч тартуулап берүүңүздү суранабыз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.